Тарифул муаввал. Муаввалга келдик. Муаввалга келдик азыр. Biz өткөнкү сабактын башында айтканбыз. Шейх Содруш Шария муаввалды 4-кысым катары эсептебейт. Анткени бизден не деп айтканбыз? Бул таксим кайсы тараптан болгон? Би'тибар кайсы тараптан? Ал-вада тараптан болгон, а? Демек, вада тараптан. Ваданын мааниси не деп айтканбыз? Анан арабчасы кандай болгон? Би'изал маана, бихайсу иза утлиqa al-awwal фухима минху al-thani деп айтканбыз. Демек, биринчи лафз айтылганда экинчи маанисин түшүнөбүз деп атабыз. Эми бул не тараптан болуш керек эле? Та'инил лафз лил маана тарабынан болуш керек да. Бир лафзды бир немеге мааниге коюу тарабынан. Бирок муаввалга келе турган болсок, андай вада деген нерсе жок. Анткени мисал үчүн азыр карап атабыз. Мисал үчүн катаржих маанал хайд мин ал-Кур'ан инда al-Ahnaf. Бул уже вада тараптан эмес, вададан кийинки этап болуп эсептелет. Эң биринчи бизде мархала эмне болуп эсептелет? Вада этабы болуп эсептелет. Биринчи мархала. Андан кийинки эмне болуп берет? Андан кийинки истиамал, андан кийинки хамл болуп неметип эсептелет. Кийин иншалла ошол убага келгенде, баянда, хакыйкат мажазга келгенде айтабыз аны дагы кененирээк. Бирок бул муаввал. Бул вади'нын луганын иши эмес. Ta'wil кылыштык, бул вади'нын иши эмес. Бул кимдин иши экен? Мужтахиддин иши. Бул вададан кийинки этап болуп эсептелет. Өзү эң алгачкы эмне болуп эсептелет? Вада. Арабтар бизге мисал үчүн неме инсан деген сөздү кайсы мааниге койгон болсо, ошол мааниде колдонушубуз керек болуп калат да. Бирок кээ бирки лафздар бар, бизде эки маанини туюнткан лафздар бар. Бирок экөө тең эле вадада эки немеде коюлган болуп атат да. Эки мааниге коюлган болуп атат. Анан асбаб иштирак бар, мисал үчүн эмне себептен муштарак болуп калды деген ал кийинки иншалла китептерде өтөбүз. Бирок айтайын дегеним бул жерде ошол вададан мисал үчүн айын деген сөздөн бул мааниси же бул мааниси деп неме кылыштык? Бул кимдин иши экен? Танда ихтияр кылыштык, бул муштахиддин иши экен. Бул вадага кирбейт. Анткени вада болду, уже коюлуп калды. Кала мисал үчүн Кур'ан деген сөз эки мааниге коюлуп калды. Болду. Ваданын иши ошол. Бирок ошол Кур'андан максат эмне кылып таин кылыштык? Бул кимдин иши? Муштахид. Таин бул вададан кийин келе турган нерсе айтайын дегеним. Түшүнүңүздөрбү? Демек ошондуктан Шейх Содруш Шария бул муаввалды 4-кысым катары эсепке албайт. 4-кысым катары эсепке албайт. Ошондуктан бул Шейх Содруш Шария биз өткөндө айтканбыз, мунун ордуна эмнени алып келген дегенбиз? Жама мунаккарды алып келгенбиз деп айтканбыз. Ошондуктан Шейх Содруш Шариянын бир неме танкихтен китебинен алып келдим. Ал-лабзу бул жакта сонун неме кылган, 4 аксамды сонун кылып мындай немеге жазып койгон, кичинекей кылып жазып койгон. Угуп туруңуздар. Ал-лабзу ин вуди'a ли кафирин вадан вахидан мутааддидан фа муштаракун дейт. Демек бул жакта да бир файда бар. Биз аны айтып сонтуп койдук. Муштаракта лабдун неме ятанавалу маания кафира, жобосо лабдун вуди'a ли маанин мухталифа кафиратун мухталифатин, бирок би аудаин мутааддида деген нерсе болуш керек. Вада көп болуш керек. Бир эле вадада 2-3 мааниге коюлса болбойт. Мисал үчүн мого ручка деген сөз бир эле учурда мого коюлса болбойт. Жүрүңүздөрбү? Ручка деген бир немеге коюлуш керек. Бирок кээде мисал үчүн уруулар болуп бизде көп болгон да. Мисал үчүн сиздер тарапта, мисалда сиздер тарапта могу немени ручканы башка партага колдонот экен. Биз тарапта ручканы мого колдонот экен. Демек ошондуктан кабилалардын немесинин себебинен ихтилаф болгондуктан, ар ким ар жакта жашагандыктан эмне болуп калды? Муштарак болгон нерсе көп болуп калды да. Бир эле лафз, бирок 2-3 маанини туюнуп калып атат. Ошондуктан бул жакта эмне болуш керек? Сиз аны башка мааниге койдуңуз, мен аны башка мааниге койдум. Ошондуктан би аудаин мутааддида деген нерсе шарт болот. Вада көп болуш керек. Ал эми хос, ам, жам мунаккарда боло турган болсо, Шейх Содруш Шария мазхабында бир эле вада жетиштүү. Ал эми муштаракка киргенде аудалар эмне болуш керек экен? Көп болуш керек экен. Айтып атат. Ал-лабзу ин вуди'a ли кафирин ли маанин кафира. Көп мааниге коюла турган болсо, мисал үчүн айын деген сөз бир нече мааниге коюлган. Бирок вадаан кандай? Би аудаин мутааддида. Ар кандай вада менен коюлуп атат. Коюла турган болсо, фа муштаракун дейт. Анда бул. Ау би вадан вахидин, же болсо бир эле вада менен коюла турган болсо, анан карап көрөбүз дейт. Вал кафиру гойру махсурин. Кафир деген нерсебиз махсур болбой турган болсо. Демек, жанагы аам боло турган болсо, муслимин дегенде эмне болуп атат? Бул бүт куллул муслимин болуп атат. Канча экени белгисиз. Атайын бир санга чектебейбиз. Ошондой боло турган болсо аам болот, айтып атат. Ин истаграqa жами'a ма yusluhu, эгерде бардык афродторун камтып ала турган болсо, бирөөсүн калтырбай.
Эми эгерде бардык афроддор эмес, кээ бирки гана афроддорду камтып алса эмне болот? Анда жама мунаккар болот дейт. Демек, ам менен жам мунаккардын фаркы кандай болуп калат экен? Кээ-биркисин камтып толук. Кээ биркисин камтып алса жам мунаккар болуп калат, толук камтып алса эмне болуп калат? Ам болуп калат. Түшүндүрбү? Ал эми хос жам белгилүү. Хос боло турган болсо, махсур болгон нерсе хос болуп калат. Мисалы үчүн, миа деп айта турган болсок, биз адатты эмне деп эсептегенбиз? Хостон деп айтканбыз. Бул хос болуп эсептелет. Махсур болуп атат да, миа деген белгилүү. Триллион десең да хос болуп эсептелет. Анткени анын мааниси белгилүү, анан бир камиятка чектелип атат. Бизге чектелбеш керек да, ам болуш үчүн. Так, түшүнүктүбү? Muavvalga geldik. Muavval degen bizde ta'vil degen sözden alıngan. Avvala yuavvilu ta'vilan muavvil anan wa uvvila yuavvalu ta'vilan fa huwa muavval dep keladi. Demek muavval degenimiz ta'vilden alıngan eken. Ta'vilin manisi ne dese? Hamlul lafzi ala ahadi maanihi. Demek ne kılat ekemiz? Bul jakta bizde muştarak Kur degen söz bolup atат. Kur degen sözün iki manisi bolup atат. Oşul Kur degen sözün iki maninin birösüne hamıl kılası. Alып барасыз. Ошондан немеден Кур'дан хайд манisi максат кылынат деп айтасыз. Бирок не кылат экенсиз? Ма'ал жазми би аннаху лайса мурадаллахи таала. Демек бул ошол хайд деп айтып атасыз. Хайд деп айтканыңыз айтуу менен биргеликте бул коттан ишеничтүү түрдө, якыний түрдө Алла ушуну максат кылды деп айта албайсыз. Түшүнүсүзбү? Анткени бул зонни нерсе. Зонни нерсе. Түшүнүктүбү? Анткени бул берки неме деле болуп калышы мүмкүн да, туура деле Алла ошону максат кылган болушу мүмкүн да. Бирок биз тигини түшүнүп алган болушубуз мүмкүн да. Ошондуктан эмне болуш керек? Хамлу лафзи ала ахади маанихи, кээ-бирки лафздарына хамыр кылуу дейт. Ал муаввал лафзун тараджаха ба'ду маанихи деп. Демек эмне болуп атат? Лафзун тараджаха ба'ду маанихи дейт. Демек таржих кайсы тараптан келет? Таржих качан болот? Вададан кийин болот. Түшүнүсүзбү? Вададан кийин болот. Биринчи этап эмне экен? Вада. Андан кийинки таржих бул кийинки болуп эсептелет. Вадага тиешеси жок. Ошондуктан буну неме Шейх Содур Шари вададан чыгарып салган. А бирок бул кимдин мазхабы? Немени муаввалды ошол немеге биринчи таксимдинге киргизүү кимдин мазхабы? Шейх Баздавийдин базын немеси мазхабы болуп эсептелет. Фахруддин аль-Баздави бизде чоң Канзул усул иля илмил усул деген китабы менен белгилүү чоң алым. Ошонун немеси менен ошону таклид кылып атат да кийинкилер. Лафзун анан туруджиха деген болуп атат. Негизи көбүнчө касратул көбүнчө истиамал тараджаха эле болуп колдонулат. Раджахтуху фатараджаха деген. Мен муну таржих кылдым эле, аны болуп калды. Бул рожих болуп калды деген мааниси. Туруджиха деген сөздүн раджаха, тараджаха. Мисалы үчүн раджахтуху фатараджаха деп айттык да. Мен таржих кылдым эле, анан ал эмне болуп калды? Сора рожиха болуп калды да. Сора рожиханын мааниси сора голибан деген, голиб болуп калды. Бирок эгерде туруджиха десе, мағлуб деген маанисин түшүндүрүп калат да. Анда мағлуб десе, анда бизге анда бул жакта неме Кур'дан тухур маанисин максат кылыш керек болуп калат. Ошондуктан нахвуну жакшылап окуш керек. Нахвусуз, сарпсыз өтө кетиш кыйын болуп калат. Бул бизге фундамент болуп эсептелет да. Андан кийин анан мантык ошолорго өтсөк болот. Кээ-бирки немелер болот, балдар эми бул фай неме иститро, кээ-бирки балдар болот, мисалы үчүн окуп атканда нахву окуш керек, өзү ага азыр фарк болуп аткан нерсе, нахву окуш керек. Бирок эмне болот? Фикке кызыгып карап турсаң, өзүнчө эле Имам Абу Ханифа да бул жерде мындай, бул далили кайсы десе, мынакей далили мындай. Имам Абу Юсуф мынтип айткан, анын далили мындай дейт. Бирок келип китеп окутсаң, эчтеке билбейт. Жана калдыр-шалдыр болуп, жанагы неме арабадай болуп айдайт, неметет да, окуйт. Ибараны жакшылап окуш керек. Түшүнүңүздөрбү? Ибарасыз бул чолок болуп калат. Мейли сен немең кругозоруң неме болушу мүмкүн. Жалпы маалыматың күчтүү болушу мүмкүн. Вообще эле күчтүү экенсиң. Мен акыйдадан болсун, же болбосо башка кине илимден күчтүү болсуң. Бирок нахву неме болсо, сени алымдар нахву менен неметет. Баалайт. Сен нахвуң неме болсо, кантип, мисалы үчүн сен мындай үстүтө маани чыгарып кетесиң, бирок таткык ушундай тонкий нерселерди кантип түшүнөсүң, эгер нахвуң болбосо. Түшүнүктүбү? Нахву сөзсүз керек. Нахвуну жатташ керек, бир китеп, ар бир немеден, илимден бир китеп жатташ керек болуп калат. Жашсыздар азыр, жаттаңыздар. Убактыңыздарды тек кетирбеңиздер. Кичинекей нерсеге эле ыраазы болуп, ошо менен убакытты өткөрүп койбош керек. Химмат алия болуш керек. Химмат жогору болуш керек. Терең жогорку максаттарды коюш керек. Иншалла бир кысса айтып берейин азыр. 1-2 мүнөттүк мене маалиша айтып берейин. Бул жанагы Андалус тараптан бир чоң бир алым чыккан. Аты Шамсиддин деген ушундай бир баланча алым болгон. Ошол Фараздак деген бизде акын болгон, билсеңиздер керек.
Али радиаллаху анхунун доорунда ошондой бир чоң күчтүү неме акым болгон. Ахлу байтты неме коргоп, дайыма ырларды айтып турат эле. Анан айтып атат да. Рият ажузи ан раатни лабиса. Бул деген мен бул байтты эмне үчүн айтып атат? Кыссасы мындай болот. Бир күнү ошол неме нахвудан отурганда, бир мажлисте, чоң бир мажлисте, нахвудан бир ката кетирип коет да. Ката кетирип коет да, анан ошол жакта бир сыйруу адамдар отурган экен да. Ошолордун көзү ушунчалык уялып, намыстанып кетет да. Анан барып туруп бир немеден нахвуда бир чоң бир китеп бар, Мусаннаф деген бир китеп бар. Ошол китепти барып жаттайын дейт. Жаттайын деп бекем мындай белди бекем байлап, анан мойнун колдорун буттардын чынжыры менен байлап алат. Анан ошону айтып атат. Апасы келип көрүп калат дагы, эмне жинди болуп калдыңбы десе, ошону ыр менен айтып берет. Риат ажузи ан раатни лабиса дейт. Демек менин апам дейт, картайган улгаган апам, мен ошону кийимдерди, хилакул хадиди, кийимдер жана неме чынжырларды байлап турганын көргөндөн кийин коркуп кетти дейт. Ва мисл зака яру дейт. Бирок чындан эле мындай калып карасаң, бул коркунучтуу нерсе болуп атат да. Буга жин тийгенби дейт. Колат жунунта дейт. Апасы айтып атат, эмне кылдың? Сен жинди болуп калдың дейт. Не дейт? Шейх айтат, бал хия химматун деп айттым дейт. Бул химма деп айттым дейт. Хия унсурул алияи вал янбуу дейт. Бул химмат деп эмне дейт? Бул улуулуктун бир немеси дейт. Тепкич болуп эсептелет дейт. Негизи болуп эсептелет. Анан ошого бир булак болуп эсептелет. Саннал фараздaqu sunnatan fatabi'tuha. Фараздaq деген алымыбыз, анында окуясын айтып берем. Фараздaq деген ошол неме табиин радиаллаху анхум. Бул ушул нерсени сүннөт кылып кеткен экен. Fatabi'tuha, мен ошонун сүннөтүн ээрчидим дейт. Inni lima sannal kiramu tabu'u дейт. Демек не деп атат? Мен ошо киром жакшы адамдардын кылып кеткен, калтырып кеткен изин мен ошолордун артынан ээрчип аткарам дейт. Бул байт өзүмдөй аяктары сону неме болгон. Рият ажузи ан раатни лабиса хилакул хадиди ва мисл зака яруу qalat jununta balqu faqultu baliha himma hiya unsul al-aliya'i wal yanbu'u sanna al-farazaqu sunnatan fatabi'tuha inni lima sanna al-kiramu tabu'u аякта менен бүтөт да. Демеле сону неме. Фараздактын окуясы кандай десе, Али радиаллаху анху ошо Фараздак атасы алып барат да. Алып барып не кылат? Мен бул балам, бул акын деп айтат да. Акын деген ошол убакта өтө бир чоң бир мартаба болуп эсептелген экен. Жана Шейх Юсур неме Хафизуллах айтат, мен балам бул акын, бул шей ави деп айтат да, бул чоң нерсе деп амичи айтат. Десе анан Али радиаллаху анху сурайт, Куран жаттаганбы десе, жаттабагам десе, анан кийин Али радиаллаху анху тип мындай унчукпай калат да. Анан Фараздак не кылат? Карап көрсөм чота мага разы болбогонун көрдүм дейт, Куран жаттабагандыктан дейт. Анан барып туруп не кылат? Ошол жанагы чынжыр менен байлап жаттайт да. Анан кийинки бир нече жылдан кийинки жана келген адам не кылат? Жана чоң китепти жаттап чыгат да ошентип. Фараздак дагы ошентип Куранды жаттап чыккан. Ошо химма алия болуш керек. Кичинекей нерсеге разы болуп, ошо менен чектелип калбаш керек. Мүмкүнчүлүк көп азыр. Та кеттик. Ошондуктан эмне деп окуйбуз? Лабун тараджаха ба'ду маанихи деп окуйбуз. Демек, бул лабыстын кээ-бирки маанилери таржих кылынган. Бирок таржих кылганды эмне менен? Ижтихад менен. Биголи бир ой деген, биголи апдизон, же болбосо бил ижтихад. Ижтихад менен неме кылат экенбиз? Таржих кылат экенбиз. Так. Катаржихи ма'на ал-хайди мин ал-Qur'i 'inda al-Ahnaf. Мисал үчүн ошол эмне кылабыз? Qur'дан хайд деген маанисин эмне кылабыз? Таржих кылабыз. Бул жакта айтып атат. Биголи бир ой деген, ва амма иза тараджаха ба'ду ма'ани al-mushtarak. Mushtarактын кээ-бирки маанилери эгерде немелер менен таржих кылына турган болсо, би баянил мутакаллим, котый нерсе менен. Мутакаллимдин өзүнүн баяны бул котый болуп эсептелет да. Ошо менен баян айтып, мисал үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла таала саласата куру деген максат, бул жактан Кур'дан максат, хайтты максат деп айтса, бул котый болуп эсептелет. Анткени эмне кылып атат? Мутакаллим өзү баяндап берип атат. Ошондой болуп калса эмне болуп калат? Анда бул эмне болуп калат? Муфассар болуп калат. Муфассар. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде зонни менен болсо эмне болуп калат экен? Муаввал болуп калат экен. Ал эми котой менен болсо муфассар болуп калат экен. Ал эми бизде жанагы муфассар келет го, маротибул неме зухурда. Неме кандай болуп экен? Зохир нас муфассар муштарак. Ошол жакта муфассар менен бул жакта тафсир тафсир илими эки башка. Түшүнүңүздөрбү? Тафсир ал зонни менен да болот. Китепте келген тафсир зонни менен да болуп кетет. А истилахта муфассар ал котой болуш керек. Так. Так. Эми бул жакта айтып атат. Так. Муфассар устагы эмне болуп калып атат? Муфассардагы анда муштарак деген нерсени түшүнүп калып атат. Муштарак устун эки түрү болот экен, муштарак. Эгерде зонни менен мааниси аныктала турган болсо, муаввал болуп калат. Ошол эле муштарактын мааниси котой менен аныктала турган болсо, муфассар болуп калат экен.
Түшүнүңүздөрбү? Бирок бул бир гана муштаракка гана тиешелүү эмес. Муштарактан максат башка китептерде айтат, бул жакта муштарактан максат бул жерде лугави мааниси максат кылынат. Истилахи мааниси максат кылынбайт дейт. Лугави мааниси эмне? Ма фихи хофа. Хофи болгон мааниси. Хофи болгон кайсы бир бүдөмүк болгон нерсе боло турган болсо, ошону муштарак деп коет да. Анда буга эмне кирип кетет? Хофи, мушкил, мужмал ошолордун баардыгы кирип кете берет. Хофи, мушкил, мужмалдын деле эгерде мааниси зонни менен ачыктала турган болсо, муаввал болуп калат. Неме менен ачыктала турган болсо, котой менен ачыктала турган болсо, муфассар болуп калат. Бул бир гана немеге гана, бул жакта истирахтагы муфассар немеге муштаракка гана тиешелүү эмес. Hukmuhu, мунун өкүмү кандай? Ал-асару сабит бихи деп айтканбыз. Вужубул амали бихи, муштаракка амал кылыштык важип болот, зонни болсо деле. Түшүнүңүздөрбү? Бирок i'tiqad важип болбойт. Махтимали хото эмне кылат экенбиз? Бул ката болуп калышы да мүмкүн. Анткени биз ушунча иштихад кылып неме кылдык? Муштахиттер колунан келген нерсени кылды. Карап көрсөм эмне болду? Хайтка далат кылды алардын иштихады. Хайтты түшүндүрүп атат. Анда хайт деп айтат. Колунан келген ошол. Ал неме деле болуп калышы мүмкүн, тухур деле болуп калышы мүмкүн. Ката болуп калышы мүмкүн да. Не үчүн ката болуп калышы мүмкүн десе, анткени мунун өзү таржих кылыштык. Тухур неме Кур'дан хайт маанисин таржих кылыштык. Ошол рожих деп айтыштык. Бул өзү зонни далил менен болгон. Ал кайсы кыяс менен иштихад менен болгон да. Хабар вахид болсун, кыяс болсун. Так. Эми буга мисал айта турган болсок, мисал үчүн бирөө карай турган болсок, суу издеп жүргөн экен, карасы астына таза бир суу чыгып калган экен. Таза деп ойлогон экен. Же болбосо бирөө кабар берди да, бул таза деп кабар берди да. Эмне болуп калып атат? Анан кийин ушундай боло турган болсо, биз дарат алышыбыз милдеттүү болуп калат ошонун сөзүнө. Мисал үчүн сиз мага кабар берип атасыз, бул суу таза эле деп. Же болбосо мен өзүм карап туруп зон кылдым, ойлодум. Таза эле окшойт, чото карап жыттанган жок, жаман нерсе жыттанган жок, таза экен дедим. Анда мага дарат алыштык важип болот, таяммум кылган болбой калат. Бирок эгерде биз анык якыний далил менен мунун нажас экендигин биле турган болсок, мисал үчүн сиз кабар бергенсиз, бирок башкалар келип күчтүү немелери якынды ифада кыла турган бир жамаат келип эмне кылып атат? Бул неме болчу да? Десе, мен билбей калыптырмын да дедиз да. Анда эмне болуп калат? Дарат уусун, даратты кайра неметиш керек болуп калат, жагынаш керек болуп калат. Берки зондо деле карап туруп мен өзүм неме кылдым, таза экен деп ойлодум. Бирок башка бирөөлөр якыний ишенич түрдө айтып атат, бул нажас болчу десе, анда эмне кылам кайра? Кайталайм. Демек ошондуктан махтимали хото деген ошол болуп атат да, ката болуп калышы мүмкүн деген ошол. Так. Жакшы элеби? التقسيم الثاني باعتبار الاستعمال. Так, экинчи таксим бизде эмне болуп берет экен? Ошол истиамал тараптан. Биринчи таксим эмне тараптан болгон? Вада тараптан болгон. Лафзды коюу. Эми эгер экинчи таксим кайсы? Ошол лафзды, ошол маанисине коесуңбу? Кайсы маани? Мисалы үчүн ручка деген сөз, же болбосо асад деген сөз айтайык, бияка азыр керек болот. Асад деген сөздүн мааниси эмне? Хайван муфтарис, жырткыч хайван дегенге коюлган. Негизи вадада ошондой коюлган. Эми истиамалда келебиз. Истиамал кылып атканда биз асадты ошол хайван муфтарис деген маанисине колдонобузбу, же болбосо башка маанисине колдонобузбу? Эгерде ошол неме хайван муфтарис маанисине колдонсок, бул эмне болуп калат? Хакыйкат болуп калат. Эгерде асында неме болуп турмаса, батыр адамга колдонуп турган болсок, эмне болуп калат? Мажаз болуп калат. Анан ары бири сорих киная болуп кетет, азыр киребиз ага. Al-lafzu bi'tibari isti'malihi fil ma'na al-mawdu'i lahu aw ghayrihi. Демек, мағна ал-мавдуи лаху деген не болуп калат? Маанага не деп айтасыз? Ал-мавдуу лаху деп айтасыз. Маананын сыпаты дайыма эмне болуп келет экен? Мавдуу лаху деп айтылат. Ал эми лафзга не деп айтылат? Ал-мавдуу деп айтылат. Ошондуктан лафзун вудиа деп келет да. Вудиа деп келет. Түшүнүңүздөрбү? Демек, маани ким не болуп келген? Мавдуу лаху. Демек, ошол лафзды карап көрөбүз. Мавдуу лаху өзү кайсы мааниге коюлган болсо, ошол мааниде колдонулуп атабы? Ау фи гойри маана фи гойри ал-маана al-mawdu' lahu. Жоксо кайсы мааниге коюлган болсо, ошондон башка мааниге колдонулуп атабы. Ошол тарабынан ва би'тибари исти'малихи ман кишафи ма'наху, исти'мал кылгандан кийин. Мисалы үчүн асадты хайван муфтарис маанисине колдонуңуз, же болбосо рожул шужа деген мааниде колдонуңуз. Ошондон кийин мунун мааниси ачык болуп атабы, же болбосо ачык эмес болуп атабы? Ачык боло турган болсо, ошо сорих болот, жабык неме ачык эмес болсо киная болуп калат да, ошентип кете берет. Манки ва би'тибари исти'мали al-lafzi ман кишафи ма'наху ау иститарихи ala arba'ati aqsam. Демек, булар ушул тараптан эмне болуп калат экен? 4 аксамга бөлүнөт экен. Al-haqiqatu wal-majaz was-sarih wal-kinaya дейт. Мисалы үчүн неме кинаяга кандай? Мисалы үчүн
Өзі талақ неме қылған аялға не қылыш керек? Сорих неме қыла албайбыз. Жуучулукка барып неме кыла албайбыз. Не кылабыз? Киная менен кылышыбыз мүмкүн. Не деп айтат? Ar-rijalu yarghabuna fi mithliki. Сага жете албай жүргөндөр көп деп неме кылат. Өзүн айтпайт, атайын тасрих кылып айтпайт мисалы. Киная деген ошондой. Жок болсо, жанагы немеде боло турган болсо, "Ау жаа ахадун минкум минал гаиб" дегенде. Гаиб дегенде өзү негизи асыл немеси, мааниси жанагы неме мындай чуңкур жерге айтылат да. Бирок алдан максаты эмне болуп калат? Калаул хажа болуп калат.